Нарымбаев Бабановдор боюнча козголгон иштерде Кумтөр боюнча козголгон билесиз. Кумтөр боюнча улуттук коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмү жетекчи иш алып баратат. Ал жерде прокуратуранын тергөөчүлөрү да бар, ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү да бар. Нарымбаевди камаган боюнча мен аны айыбын угузу эмес, ал кишинин бүгүнкү күндө сурактарын окуй элекмин. Анткени тергөөнүн талабы боюнча тергөөчү өзүнүн аракетин өз алдынча жүргүзөт. Өз алдынча жүргүзүп, алардын башкаруу чарасын сот аркылуу чечет. А бул жерде биз аларды айыбын угузуп, мынау кылмыш менен, мынандай кылмыш менен күнөөлүү деп алып келсе, биз актыны жана айыптоо актысына кол койгон учурда биз мыйзамдуулугун карайбыз. Азыр тергөөчү Бабановдун дагы, Нарымбаевдин дагы бирөөнүн тергөө аракети прокуратурага келе элек азыр. Башкаруу чарасы боюнча биздин прокурорлор катышат сотто. Соттук териштирүүгө катышат, ал баары жалпы талап. Ал эми аларды бүгүн эч ким айыптуу кыла элек, бардыгы кылмышка шектүү адамдар. Ошол аракеттер далилденип атат. Ал камап алып, жанагы айыбын издеп атат деп атпайбызбы? Кылмышка шектүү катары буларды кармады, иш козголду, тергөө иштери жүрүп атат. Эгерде күнөөсү далилденсе, айыбы бузулуп сотко кетет, күнөөсү далилденбесе иштери кыскарат.